Саламатсыздарбы, урматтуу мээримдүү боорукер бир туугандар. Бүгүн 26 март 2021 жыл. Бүгүн мен ушул Мекенчил жаштар канаты группасынын атынан кечээ күнү бир жумалуу сиздер менен бөлүшүп кеткен наристебиз боюнча кабар алганы келдим. Мекенчил жаштар канаты боюнча сиздерге маалымат айта кетсем, кичине болсо дагы биз Москвада жалаң жаштардан түзүлгөн ушул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн соопчулук издеген, жүрөгүндө мээрими бар боорукер инсандар топтолуп ушундай муктаж үй бүлөлөргө жардам берип келебиз. Ачылганыбызга 2 айдан гана жүзү болду, бирок ошонун арасында биз 5 үй бүлөгө жардам бергенге аракет кылдык. YouTube каналына элге алып чыгып берип атабыз. Ошондой күндөрдө бул наристебиз боюнча дагы бизге маалымат түшкөн, маалымат берилип, ошол видеолорун көрүп кайрылганбыз, элге алып чыкканбыз. Бирок бүгүнкү күнү ошол Мекенчил жаштар канатынын атынан ушул наристебизден келип кабар алып отурам. Наристебиз боюнча врач эмне дегенин, кандай диагноз коюлганын, канчанчы жолу операция болуп атканын бардыгын мен апасынан сурасам, Махабат айым бала боюнча өзүңүз бардыгын айтып берсеңиз. Бала өстөрөлгөндө жыныстык мүчөсү чөктөрүлгөн. Врачтар бул бала экенин айтышкандан осмон деп атып койгонбуз. Азыркыга чейин 2 жолу операция болду. Биринчисин Бишкекте жасатканбыз, экинчисин Индияда жасалды. Ошол экинчи операциядан кийин кыз экенин айтышкан врачтар азыр Алия деп атып койгонбуз. Эми 3-чү операциясын дагы ошо Индияда жасатышыбыз керек. Таварсызын жасатканбыз, экинчисинде арка жагын көчүрүп жасатышыбыз керек. Врачтар операцияны 11,5 миң доллар деп атышат. Сиздерге кайрымдуу элибизге кайрылып кетип эле ушул операциясын өткөрө алганга колунан келишинче жардам берип коюшуңузду сурап. Бул жерде мен ошол наристени сүрөтүнөн көрүп алып ушунчалык жүрөгүм ооруган. Бизде даже группабызда сүрөттөрүн көргөндөн кийин отура алган жокпуз. Сүрөтүн дагы, видеосун дагы жакшыраак ачып караганга жүрөк чыдаган жок, чынын айтсам. Бүгүн келип алып кызды көрүп отурам. 12 мүчөсү соо адамдарга окшоп эле. Эч ким ойлобойт, мисалы ушундай турган кызды жанагы сүрөттөгүдөй кыз деп ойлогон жокмун мен, чынын айтсам. Басат, анестезия аябай жакшы, сонун болгону ошол жыныстык мүчөсү жоктөрөлгөн үчүн ошол туарсыктан, арпияктан ушул операциясы кылынып келген экен. Буга чейин 3-чү операциясы дагы керек. Кайрымдуу, мээримдүү боорукер инсандардан жардам сурайбыз. Ушул кызга жардам бериңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Кудай буйруса бул кыздан үмүтү чоң бул үй бүлөнүн. Андан дагы ушул YouTube каналыбызга подписка болуп, ар бириңиздер видеону хотя бы ошол видеону бөлүшүп кетсеңиздер, сиздерден жардамды күтөбүз. Балабыз төрөлгөндө жыныстык мүчөсү жоктөрөлгөн. Буга чейин 2 жолу операция жасаттык. Биринчиси Бишкекте болду, бул колостомасын ачып беришкен. Экинчисин Индияда жасатканбыз, таварсыгын. Азыр сийдиги тынбай агып турат, постоянно памперс менен жүрөт балабыз. Көчөгүнүн тешиги да жок. Азыр ушул жагын жасатышыбыз керек эле Индияда. Врачтар 11,5 миң доллар деп айтышып атат. Экинчи операциясында кайрымдуу элибиздин жардамы менен Индияга барып жасатып келгенбиз. Азыр дагы кайрадан элибизге кайрылууга аргасыз болуп турабыз. Ушул 3-чү операциясын жасатып келүүгө колуңардан келишинче жардамыңарды берип коюңуздарды суранып кетебиз.